мамлекет қанша профицит болбосын, қанша өнүгүү жолуна түшпөсүн, дайыма акча аз. Камсыздандыруу мамлекетти бир нерседен бошотот, ошол компенсация төлөгөндөн бошотуп, ошол акчанын бардыгын да өнүгүү жолуна салат. Мына азыркы маалда кезде мына мен өзүм башыман өттү, мына селде Новокен районунда өзүм жүрдүм ошо. Саат 3-те болобу, түнкү 4-те болобу, мына магар өзүм көрдүм. Камсыздандыруудан өткүзгөн үйлөр бүт барды компенсациясын алышты да. Алганы кандай алганы? Кеп ошондо. Эл эмнеге ишенбейт? Барышат. Элдар Курманбек Шаевич жакшы айтты. Толугу менен кошулам. Өкмөттөн түшүндүрүүчү жумуштар өтө начар болуп атат. Мына ОСАГОны айтып атасыңар. Милдеттүү түрдө 1-январдан киргизебиз депчи. ОСАГОнун преимуществосын айтып бергилечи, эл биле ошону. Кана ошол боюнча жумуш жүргүзгөнүңөр? Кана рекламный роликтериңер? 1600 сом төлөп кой милдеттүү түрдө болду. Башка эч бир түшүндүрүү жумушуңар жок да. Конечно, анан каршы пикир болот. Мен бир нерсени айткым келет. Камсыздандыруу системага биз өтүшүбүз керек. Бүгүнбү, эртең баары милдеттүү түрдө өтүшүбүз керек. Туура мына Исхак Саматович айтып атат, менин эсебимден бирок коллективная ответственность деген аерде предусмотрено бардыгы. Туура. Менин эсебимден о кичине баягы колунда жок киши жабыркап калса, менин эсебимден ошо компенсация алсын. Мен ойлойм бул туура эле депчи. Ошол эле биздин страховой камсыздандыруу биздин мамлекеттик компаниябыз. Ишиңер 0 айтып коеюн, 0. Бүгүн акча майынан алып эле отурасың бардыңчы. Бир иш кылганын көргөн жокмун менчи. Силердин тиги председатель правлениялар келгенде да ушул сөздү айткам. Айыл өкмөттөргө, акимияттарга жүктөп койдуңар өзүңөрдүн жумушуңардычы бүт бардыгын. Бүт бардык жумуштарды ошолор кылып атат. Мана бүгүнкү күндө акимдердин пикирлерин уккула. Ошо камсыздандыруу системасын бизге өткүзүп бергилечи акимиятка депчи. Биз өзүбүз камсыздандырып, биз өзүбүз компенсациясын төлөп, биз өзүбүз кылайлы ошону бар. Бизге акча кереги жок депчи. Ушул эле зарплатасы азыр алып аткан зарплатабызга биз ошону кылабыз депчи. Ар бир акимден сурасаңар ушул пикирди айтат силергечи. 73 адам иштейсиңерби центральный аппарат? Канча иштейсиңер? Камсыздандыруу компанияда. Бизде ошондой. Туурабы? Не кылып атканыңарды эч ким билбейт. Туура түшүндүрүү ишериңер болбойт. Мана 600 сом төлөп кой, мына безилдеп турат нердечи трибунада. 600 сом үчүн 500 000 сом алып атат компенсация депчи. Кана ошону түшүндүргөнүңөр? Фактар бар. Мана Новокен району боюнча баягы селден жабыркаган баягы камсыздандыруудан үйүнө өткүзгөндөрдү мына безилдеп жүрүп силерге 5-6 жолу айтып жүрүп компенсациясын төлөтүп бердим менчи. Дагы жакшакай кылып жазып коесуңар, мына 6 айдан кийин алды депчи. 6 ай эмес, 3 күндөн кийин алыш керек алар. Өттү камсыздандыруудан. 3 күндөн кийин бергиле ошонун баарын эсептеп. Кеп өзүңөрдө болуп атат. Эл ишенбей атканы да силерде. Бүт барды өкмөттө болуп атат. Мана ошондон мына Исхак Саматович да иштенбейт. Биз да ишенбейбиз. Бирок мен бул мыйзамды колдойм. Ошо ишти жакшынакай кылып алып баргыла. Түшүндүрүү жумуштарын алып баргыла.